Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sura. Eğer sura adepsiz bolsa içinizden okusanız bolad. Bolgonu tuğra je mınday kılsanız dep koysanız deydi. Sırtmanla okuyuverençe. Men gusul alganda tilimdi juup zubnaya nit erşik menen tazalap çıgam. Tişti iğnenin közünçölü kaldık kalsa kümöndöne berem. Tişti iğnenin közünçölü kaldık kalsa kümöndöne berem dedi. Gördünüzü kümön kandayken niyetinde anan keyin жүрөгүңмен kılıp kör. Tişti juudun bozumuna yapbaştan menen boldu bitti bismillah. Avrat yerlerdi samındap juuyum dedi. Sünnet boyunca darat alam dedi. Tuğra. Başты denemi толық самындап жуйым тура. Же даратта шундай кылды, гусул алганда экен, а? Başты денени толық самындап жуйым. 5-нчи тырмактардагы кирлерди кетирем дейт. Тура. Карарган кир көрүп калсам күмөндөнөм. Күмөндөнбөй эле кетире бериңиз. Ушинтип гусул алып отуруп 30, 40, 60 мүнөт өтүп кетет. Ар бир гусул алганда ушундай кыласың. Бұл bir ayda bir ушинтип гусул алып калган жолу ала бер. Кантип 30-60 мүнөт алынат. Мына көшө васваса ушу. Оору ушул. Мына ушундан кутулуш керек да. Бунун дарысы илим алыш керек болду. Аузуну көп ачыш керек дагы илим алыш керек. Кантип гусулду 60 мүнөт аласың? Анан тырмактын ичиндеги кирлер кечирмейт, анча-мынча калып кете берсе. Самындап жууш бул сенин тазалыгың үчүн. Жана иğnenin тешигинде бир нерсе калып калса деген алдагы өтө эле чектен ашып кетүү. Авраты жерин самындап жууйм дедим. Самындап жуусаң жакшы да жыт-пыт кетет дегендей. Ушинтип гусул алып отуруп 30, 40, 60 мүнөт кетип калат. Мурда билинчүү эмес, азыр оорлогондой дейт. Көрдүңбү? Шайтан минип атат. Илим алыңыз, себеби илим алыңыз дегендин максаты эмне? Качан сиздин гусулуңуз дурус болот деген эрежени үйрөнөсүз болду. Ошону жууп коебуз, шайтан эмне десе дагы күмөнүңүз эмне десе дагы пошол дейсиз. Эмнеси ашыкча дейт. Ашыкча кандай? 60 мүнөт алып атканыңыз ашыкча да ошо. Жана мани чыккандан кийин канча мүнөттөн кийин же канча кадам басуудан кийин гусул алса болот дейт. Болду, зара кылып туруп ала бересиз болду. Мисалы 10-15 мүнөттөн кийин болобу дейт. Жок, барып эле зара кыласыз болду. Зара кылганда баары чыгып кетет. Анан секирип коесуз. Жеңил жолу кандай дейт? Ушул өз жеңил жолу. 2 жылдан бери ден соолукка байланыштуу орозо кармай албаган киши азыр дагы фидия береби? Кандай кылып берет? Күнүнкүсүн күндө береби же орозо бүткөндө баарын бир береби? Же башында эле берип койсо болобу? Кайда берсе, кимдерге берсе жакшыраак болот дейт. Фидия деген нерсе бир адам оорукчан же болбосо карып калган. Карып калгандык себебинен орозо кармоосу кыйындап калган. Жаны бар, намазга эптеп басып келет, бирок бир керелден кечке орозо кармага мүмкүнчүлүгү жок. 70-80ге чыгып калган аял, эркектер, чалдар, аксакалдар. Эми ушундай адамдар же болбосо рак оорусу менен ооруган, же болбосо сахар диабет менен ооруган, суу ичмейинче тура албайт да, кичинеден кийин адам кыйналып баштайт. Же болбосо дайым дары ичип турган адам, дары ичпесе жүрөгү кармап калат, же башка болот, же давлениясы көтөрүлүп кетет. Чогшогон адамдар орозо кармагандан кутулат дагы, анын ордуна фидия берет. Эгерде бирөө убактылуу ооруп аткан болсо, ал убактылуу ооруган мезгилде оозун ача берет да, кийин жакшы болгондо кармайт. Булар жакшы болуусу мүмкүн эмес болгон адамдар. Рак, жанагы кант диабетлер. Булар азыр быйыл деле эмдиги жылда ушул абалда. Эми ушулар ар бир күнгө bir soğa, же башкача айтканда 2 маал тамак берет бирөөнүн. Курсагын тойгузат. 2 маал. Эмнеси шариятыбызда 2 маал дейт? Эртең менен кечке эле тамак болгон. Айбетти кийин бидат ушул. Кийин келген. 2 эле тамак берилет. Эми ошону орто тамак дейт. Азыркы мезгилде канча орто тамак? Канча сом? 500 сомго адам тоёбу азыр? 500 сомго тоёт, а? Демек 500 сомду bir adamga versen bir gündük orozundan kurtulgan bulasın. Demek her günü 500 som dedik mi?
Ошондо 1000 сом болот, күнүнө 1000 сомдон берилет экен. Аны качан берилет десе, кааласаңыз ошо Рамазанга чейин бербейсиз, себеби фамен шахида. Ким Рамазанды көрсө ага милдеттүү болот да. Сен Рамазан келди, азыр эмнеге бересиң? Мүмкүн Рамазанга чейин өлүп каласың, мойнуна милдеттүү болбойт. Ошон үчүн Рамазан келгенге чейин күтөбүз. Рамазанга киргенден кийин анан фидияңды берип баштай бересиң, күнүнө. Анан Рамазан бүткөндөн кийин деле берсең боло берет. Анан тиги өткөн мурдагылардын дагы каффара немесин, фидиясын берсе кимге берет? Кембагалдарга берет, студенттерге берет, ачка калгандарга, орукчандарга берет. Şu adamlara berет, musulmanlara. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Ырыскы musulmanga көп берилет дейт. Канчалык көп берилет? Ырыскы musulmanlara көп берилет? Ырыскы ошо канчалык ырыскы жазылса ошончолук берилет. Көп берилет деп, бирөөгө азыраак бериши мүмкүн, бирөөгө орто берилет, бирөөгө көп берилет. Анан биз өзүбүз ырыскыбызды тособуз дейт. Ошондо көп берилген ырыскынын өзүбүз күнөө кылып азайтып алып кедей болуп өмүр сүрөбүзбү дейт. Сен күнөө кылган сайын ырыскың кете берет. Себеби Аллах Таала берген нематың сенин кылган күнөөңдөн азайып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн күнөө кылсаң ырыскың азаят. Адамдын өмүрү бул дүйнөдө ырыскысы калбаганда үзүлөт дейт. Кандай болуп калат? Себеби ырыскың бүткөндө өлөсүң да. Себеби сенин ырыскың сенин энеңдин курсагыңда мезгилде жазылган. Аны бирөө ырыскыңды тартып албайт. Ырыскыңды кайсыл жерге жазган болсо, ошол жерден барып жейсиң. Ошон үчүн аалымдардан бирөө айткан сөзү мен адамдарга таң калам дейт. Эгер бир адамдын ырыскысы өзү төрөр электе энесинин курсагы мезгилинде жазылган болсо, ырыскы тапканга эмнеге кыйналат? Анан ырыскы акча эртең эмне жейм деп эмне коркот деген. Демек Аллах Таала ырыскыңды жазган. Бир нерсе кылып себеби бар. Эгерде ырыскың келбей калса, демек бүттү ырыскың деген сөз. Ал дегенде ырыскыңды сен аракет кылсаң да, кылбасаң да келет. Андан булдан сөз алынбаш керек да, анда ырыскыңды издебей жата бериш керекпи деп. Жата берсең, ырыскың түгөнгөн болсо, өлөсүң. Ырыскың бар болсо, ошо жатсаң деле келе берет. Ал дегендерсе, ырыскыңды күтүп жата бер деген эмес. Сен билбейсиң да ырыскыңды аракет кыла бер жашоодо. Себеби пайгамбарыбыздын башка осуяттарында эмне кылган? Иштегиле, аракет кылгыла, үй бүлөңү баккыла деген. Ошонун себеби менен ырыскыңыз келе берет. Өлчөнүп ченелген ырыскыны көбөйтсө же күнөө кылып азайтып алыш мүмкүнбү дейт. Аллах Таала пешенеңе жазылгандан артыгын көбөйтө да албайсың, азайта да албайсың. Күнөө кылышың сенин ыктыярың менен күнөө кыласың, ошо ыктыярлуу күнөө кылышың Аллах Таала берип туруп, сен төрөлүктө ырыскың аз кылып жазып койгон. Карызга берген садакага киреби дейт. Карызга берген садакага кирет, эгерде ошол кыйынчылык болуп атканда берип туруп, аны кыйнабай турсаң. Ассаламу алейкум устаз, ден соолук иштериңиз жакшыбы? Ва алейкум ассалам, жакшы. Устаз, бир аз кусуп салсаң, атайлап кусуп салса, даарат бузулабы же бузулбайбы? Эгерде даараты бар адам кусканда оозу толо куса турган болсо, аны токтотуп калуу мүмкүн болбой турган болсо, анда даараты бузулат. Эмнеге десе, ичиндеги нажас чыкты. Бизде нажастын чыгуусу менен даарат бузулат. Устаз, дагы бир суроо бар эле. Эгерде харам мармелад жеп алып кайра кусуп салсаң, дубалар, ибадаттар кабыл боло береби? Бирөө жеп туруп кусуп салды. Эгерде ошол жегениңди өкүнүп туруп, анан кускан болсоң, Аллах алам мүмкүн. Бирок точно ошо сен жегениң чыкты анан кийин. Ассаламу алейкум устаз, намазга шашылып туура эмес ниет кылып намаз учурунда эстесе кандай болот дейт. Намазга биринчиден шашылып келбеш керек. Намазга келгенде бил худу шашпай эле келиш керек. Чуркабаш керек, энтикпеш керек. Намазга келгенден кийин имам канча окуп койгон болсо, аркасына отуруп, кайра баягы намазды ошол имам кайсы жерге келсе ошону уюп берет дагы. Жетпей калганын имам салам бергенден туруп толуктап коёт. Анан ошентип шашылып атып ниет кылып алыптыр да, пешин болбосо асыр деп ниет кылып алыптыр. Намаздын ортосунда эсине келсе эмне кылат? Анда кайра башкадан ниет кылып кеш керек. Себеби ниет парз бизде. Кайра башкадан ниет кылыш керек. Гаймарит суюктугу даараты жана
arı tartıp jutup iyse orozonu buzağı gaymarit 3 süretkö kelet. Birincisi tunuk suyuktuk, ikincisi irin, üçüncüsü aralaş deydi. Egerde mına oğuzdan çıkpastan turup mına ol жактагы бойдон bolsa зыяны жок. Мээден жанагы тамактан боло турган болсо. Бирок сыртка чыгарып туруп кайра жутса анда ооз ачылат. Устаз ниет кылганда тил менен башка намазды окууга деп жүрөктө убактысы келген намазды ойлоп ниет кылып намазга кирип кетсе намазы жарайбы? Ниети жүрөгүндөгү ниети жарайт. Мисалы үчүн сен асырга келдиң, асырды билип атасың, бирок тилиң шам дебиди, асырың өтө берет ошо. Жүрөгүң этибар калынат. Ассаламу алейкум устаз, 5 маал намаз окуйм, ичпейм, чекпейм, устаз ишим эч жүрүшпөйт, карыз кредиттен башым чыкпай койду, не кылсам дейт. Эмнеге кредит аласың? Ишибиз бардыгы жүрүшпөй аткан бар, иш жүрүшпөйсө кредит ала береби? Жок. 5 маал намаз окугандык сенин ырыскың сонун болот, ишиң баары жүрүшөт дегендик эмес. Болгон намаз окуп аткандыгың мойнуңда милдетиңден кутулуп атасың. Бирок башка нерседен улам ишти кандай кылышты билбегенден, тартиптештен, туура акчаны иштеткенди билбегендиктен, бизнести билбегендиктен акчаң туура эмес болуп, карызга батып, бирөөгө алданышың мүмкүн. Ага намаздын байланышы жок. Анан ошо мен намаз окуп жүрсөм деле мага ушундай балелер келип атат дебеш керек. Ошо намаз окугандан кийин эң күчтүү балелер келет. Пайгамбарыбыз намаз окуп, пайгамбар болуп кандай кыйынчылыктар келген. Демек, ал ишиңиздин жүрүшпөй жаткандыгы, экинчиден намаз окуп атып кредит алган катачылыгыңыз. Эмнеге кредит аласыз? Бизде ошо бир нерсени экини кылам деп отуруп карызга батат да. Эки комнат временкада жашап аткан адам эптеп кредит алып чоң үй салгысы келет. Экөөндө жашай бер, мүмкүнчүлүгүң келгенде чоң саласың. Арамды албаш керек. Арамга баткандан кийин ал башка нерсенин бардыгын кошо тартып кетет. Ошон үчүн намазыңызды бекем кылып, анан кичине курстарга барып, кантип акча табуунун жолдорун үйрөнүп алсаңыз жакшы болот. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Устазым, менин суроом төмөндөгүчө. Мен 1,5 жылдан бери Бишкекте квартирада жашаймын. Касыр намазы кайсы учурда окулат, ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Өзүм Жаллабаттан болом, чоң рахмат, Аллах разы болсун. Мен 1,5 жылдан бери дейт. 15 күн жана андан көп бир шаарда турууну ниет кылса болду, намазын толук окуп баштайт. Жаллабаттан келдиңизби Бишкекке, ниет кылдыңыз. Канча турасыз Бишкекте? 15 күн андан көп турууну ниет кылдыңызбы, бир иштерди кылам деп. Болду, бүгүнтөн баштап намазды толук кылып окуп баштайсыз. Эгерде бир адам келди, качан иши бүтүүсү белгисиз. Бүгүн кетип калабы, эртең кетип калабы. Намаздын касыр кылып окуй берет. 1 ай, 2 ай, 3 ай болсо деле касыр кылып окуй берет. Себеби качан кетишин билбейт. Адам качан толук кылып окуп баштайт? 15 күн жана андан көп туруусу анык болгондо. Намазын толук окуп баштайт, анан ага чейин кетип калса кетип кала берет. Бисмилла. Анан квартирада жашаган болсоңуз, аз бардыңыз эле квартирада жашайсыз. Үйү барлар аз эле адам. Квартирада жашаганда эмес, канча вакыт туруу ниет эсептелинет, Уста, сизден Аллах разы болсун, Аллахтан баарыбыздан разы болсун. Мен кээде 4 рекетүү намазды окуп жатканда унутуп калам. Аттахиятка отурдумбу же жокпу деп. Акыркы рекетте ушундай ойлоп калам. Кээде сажда сахв кылам, бирок көп учурда оюм чачырап кетет дейт. 4 рекет намазды жөндөп окуш керек да. Şu başka nesen bardın çıkarıp 4 reket namazı жақсы okuyup alayın. Az Fatiha'nı zamsürü, anan Allahu Ekber deyim, anan ruku kılam. Kiçin ele 3 minütlük namaz. 3 minütte daha başka nese işti bitiriyor bey. Şunu 3 minütte koy oturup namazda okuyup işti bitiriş gerek. Kaçan adamın fikri sırtka getet. O şu 3 reket 4 reket namazda okuyup atkanda şu namazda okugança işin bitirip alayın degende şunday olur da. Болса бүтүп намазга кирип атканда мен окуп алайын муну, анан кийин чечем маселени деп кылыш керек. Эгер ушундай болуп калды, бир адам билди, акырында билди, канча рекет окуганын да билбейт, каякта жүргөнүн да билбейт. Жакшысы ассаламу алейкум деп чыгып туруп кайра башкандай окуш керек. Ал экинчи рекетке отурдумбу, отурбадым деп гүмөн кылып калса, демек экинчи рекеттеги аттахиятта отуруу важип.
Vacipti kалтырып койгондугу үчүн акырында адашуу саждасын кылып койсоңуз намазыңыз дурус болуп кетти. Фатиханы окудумбу, окубадымбы, Зам сүрөнү окудумбу, окубай калдымбы десеңиз дагы бул важип. Важип калып калгандыгы үчүн акырында адашуу саждасын кылып койсоңуз намазыңыз дурус болуп кетти. А бирок рукуну кылдымбы, кылбадымбы деп ойлоп калсаң, анда намазыңыз бузулат, себеби руку фарз. Бизде сажда сафка качан кылынат? Важиптар ташталынганда, же важиптар кечиктирилгенде, же парыздар кечиктирилгенде, же важипти кайра окуп салганда, же кайталап важипти 2 жолу окуп салганда, же унутуп калганда, ушундай нерселерде гана сажда сафка кылынат. Ал эми парыздар калып кала турган болсо намаз түп тамыры менен бузулат. Ошон үчүн намаздын сүннөттөрүн, фарыздарын, важиптерин аныктап билип алыш керек. Бисмилла дегенден колун көтөргөндөн баштап, колун көтөрүш менен такбир тахрима кылыш үчүн сүннөт. Колумду бармакты кулакка тийгизиш менен мустахаб. Аллаху акбар деп айтыш менен фарыз. Аллаху азим десем эмне болот? Ошонун баардыгын үйрөн. Андан кийин сананы айттың, сананын өкүмү менен сүннөт. Аузунун өкүмү менен сүннөт, бисмиллахнын өкүмү менен сүннөт, Фатиханын өкүмү менен важип, Зам сүрөнүн өкүмү менен важип, Аллаху акбар деп рукуга кеткен Аллаху акбардын өкүмү менен сүннөт, рукуга барышы менен фарыз, Субхана раббиал азим деп 3 жолу айтыш менен сүннөт, эң азы канча 3 жолу, көбүнө менен так айтыш керек. Ушулардын баардыгын үйрөнүш керек. Парыздын калып кетсе деле сажда сафка кылып берсең анда болбой калат. Каракелерден бирөө намазга имамчылыкка чыгыптыр дагы. Намаздар бүткөндөн кийин Аллаху акбар деп оң жагына салам берип сажда сафка кылыптыр. Чыккандан кийин жаныбек айтып, намаз бардыр ордунда болгондой болду. Эмне сажда сафка кылдыңыз десе, ушу кичине чийип кеткендей болду дейт экен. Кичине чийип кетсе дарат эле намаз бүттү. Сажда сафка менен курулбайт ал. Ошон үчүн намаздардын, парыздарын, сүннөттөрүн, важиптерин, мустахабтарын кичине билип алсак, намазыбыздын толук кандуу жанагы намаз силерди жамандыктан, бузукулуктан тосот деген намаз ошо парыздын парыздай, сүннөтүн сүннөттэй, мустахабын мустахабтай кылып окулган намаздар. Гимнастикадай болгон мойнуңан парызды кутулушуңуз мүмкүн, бирок баягы сизди жамандыктан тосо турган намаз болбой калуусу мүмкүн. Ассаламу алейкум устаз. Баян угуп жатканда зикир тартса болобу, болбойт. Себеби баян угуп атканда бул баян илим болот да. Илим алыш парыз болот. Парызды угуш керек болот. Ал эми эки нерсе бир жерге топтолушу мүмкүн эмес. Кино көрүп атып китеп окуй аласыңбы? Мүмкүн эмес. Же китеп окуш керек, же кино көрүш керек. Телефон менен сүйлөшүп атып туруп калькулятордон бир нерсени чыгара аласыңбы? Башка сүйлөшүп атып, башка ишти бүтүрө албайсың. Ошон үчүн эгерде зикир кылып аткан болсоң, анда жүрөгүң зикирди жүрөгүң менен айтышың керек, сабакты укпайсың анда. Сабакты угуш керек да, андан кийин зикир кылыш керек. Ошого экөөнүн ар бир нерсени өзүнүн ордуна коюш керек. Wa sallallahu ta'ala khayra khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Эгер суроолор болсо азандан кийин жооп беребиз. Суроо: эгерде жума намазында көбүнчө адамдардын көп болгондугуна байланыштуу мечиттин башкача айтканда мына михрабтын сыртынан, сырт жактан алдыга өтүп кетет, имамдын астына өтүп кетсе, намаздары эмне болот дейт. Биздин Ханафи мазхабта имамдын алдына өтсө намаз дурус болбой калат. Бирок Шафи мазхабта дурус боло берет. Эгерде бирөө Шафи боло турган болсо, ошол жака өтүп алып биздин мазхабыбызда дурус десе, анын намазы дурус. Ханафилерге дурус болбойт. Себеби имамдын аркасында туруу келет. Бирок зарылчылыкта кээде уруксат берет. Мисалы Меккеде, мисалы үчүн биз деле ошолорго уюганда кээде имам арт жакта туруп деле окулунат Каабага зарылчылык үчүн. Ушундай мезгилде гана уруксат берилбесе, биздин мечиттерде андай зарылчылык жок. Себеби мунун аркасынан тең Карпинкага чейин уланып кете берсек болот, жолдун чекеси менен, алдыга өтпөстөн. Өзү негизи жаш балдарды мечитке алып келгенде бир эреже болуш керек. Туурасы ошол балдар негизи мечитке келип, адамдарды, атасын жана адамдардын намаз окугандарын көрүп, тарбияланганы бул жакшы нерсе. Бирок мумайяз, кичине
жакшы жаманды, туура эмести, нажас эмести айырмалап калган балдарды алып келиш керек да. Кичинекей балдарды алып келип, алып чуркап жүрсө, адамдар намаз окуп атканда намазынын хушууна мындай зыянын берет. Ал эми бир аз акылы кирип калган балдарды алып келсе, алар бизди көрүп, намаздарыбызды көрүп тарбияланса жакшы болот. Ошого түрктөрдүн халифаларынан бир халифа айтканда, эгер бир кайсыр бир коомдун имам жамааттын аркасында жаш балдар ыйлап турбаса, анда ал коомдо ийгилик жок дегенди түз маанисинде эмес, балки балдар иманга, исламга тарбиялансын деген мааниде да. Ошого балдарды алып келгенде башка адамдардын намазына зыян бербей турган болуш керек. Кокустан келип калды дейлик. Бирөө келип калып туруп балдардын чуркабай берсе зыяны жок болот. Ал балдар эми жаш балдар, наристелер. Негизи бизде саптын өзүнүн тартиби бар. Биринчи сапта мына имамдын аркасында илимдүүлөр туруш керек. Себеби эгерде кокустан имам бир катачылык кылып калса, же даарат сынып калса, же өлүп калса, же бирөө кол салып бир нерсе болса, Умар ибн Хаттабты намазда кол салынган. Андан кийин аркасындагы адамдар намазды улап кете турган даражадагы адамдар туруш керек. Ошого мынау жерден 5 адам, 6 адамдын орду илимдүүлөргө, имамдын замына, азанчыга окшогон жерлер болуш керек. Анан имам, андан кийин адамдар туруш керек, андан кийин жаш балдар, анан аялдар, хунасалар болуп мындай тартип болот. Ошого жаш балдар аркаракта окуганы жакшы болот. Бул мустахаб амалдардан аркага окуганы жакшы болот. Эми кокустан катарга туруп калса, намазы дурус болбойт деген. Себеби биз ал баланын аркасынан намаз окуп аткан жокпуз да. Болгону мустахаб арка жакта турганы жакшы, балдардын тартиби, Assalamu alaikum ustaz. Kız yigit болуп сүйлөшүү арам болот. Эгерде ошол адамды үйлөнөм деп үйлөнгөнгө чейин карап сүйлөшүп жүрсө болобу? Демек үйлөнүү ниетинде сүйлөшкөн болсо уруксат да. Себеби үйлөнгөн атат, аны билиш керек. Шартын коёсуң, махырын сурайсың, каякта окуйсуң, илими канча, ооруң жокпу деп анча-мынча сүйлөшүп, анан үйлөнгөнгө уруксат болот. Ошого кээ бир адамдар канча жолу сүйлөшүш керек деген маселе былтыркы сабактарыбызда кичине талкуу болгон, Кээ биркилер 3 жолу сүйлөшүш керек деп айтат, кээ биркилер 1 жолу сүйлөшүш керек деп айтат. 1 жолу сүйлөшүш керек деген да китепте жок, 3 жолу сүйлөшсүн деген да китепте жок. Болгону сүйлөшсүн, билсин, карасын деген. Ал эми 1 ай сүйлөшүп кетпейт. Эми баягы сен өзүң үйлөнгөнгө, жүрөгүң толгонго чейин андан кантип сурайсың, анын жашын сурайсың, каякта окуган биринчи күнү жөнүнө таанышып кетесиң, сүйлөй албайсың. Анан кийин жашын сурайсың, максатын, талабын сурайсың, оорубаганын сурайсың, илимин сурайсың. Анан ошентип 1-2 жолу, 1-2 жолу сүйлөшүш мүмкүн, бирок көп эмес. Тезирээк сүйлөшкө, тезирээк үйлөнүш керек, Wa sallallahu ta'ala khayri halq Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allah'ım uşul bergen ilimlerimizi paydalı ilimlerden kılgan, adashkandары bolsok Allah'ım özün keçirgen, kayrat düz jolun özün salgın, elibizge, jerbizge tınçlık, amançılık bergen bir rahmetke yarham.